Ферганада Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облус жетекчилеринин алгачкы кеңеши жыйынтыкталды. Кеңеш эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын төрагалыгы алдында өзгөчө форматта өттү. Достук автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда өкмөт башчыны Андижан облусунун губернатору тосуп алды. Өзбекстан өкмөт башчысы жыйынды ачып жатып, кыргыз делегациясынын келиши тараптар ынак коңшулук жана сыйдын негизиндеги өзара пайдалуу кызматташтыгын бекемдөө боюнча аракеттерин улантууга даяр экенин тастыктап жатканын белгиледи. Сапар Исаков эки өлкөнүн жарандары акыркы мезгилдеги Кыргызстан жана Өзбекстандын ортосундагы жагымдуу процесстер менен канааттанып жаткандыгын белгиледи. Очень рады, вот я как говорил вам, Абдулла Нигматович, с момента въезда на территорию Узбекистана мы почувствовали такое вот очень братское, теплое отношение к кыргызской делегации с цветами, национальными узорами, таким большим колоритом нас встретил узбекский народ. Мы вас за это очень благодарим. Конечно, за всеми этими процессами отслеживают граждане наших двух стран. И я уверен, они радуются всему тому, что делается в последнее время. Конечно, я хотел бы особо отметить те шаги, которые были сделаны президентами стран, уважаемым Шавкатом Миромановичем и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Они открыли путь для того, чтобы мы вот уже сегодня встречались. Это первая встреча премьер-министров для обсуждения определенных региональных вопросов. И я думаю, мы в этом плане очень далеко продвинемся. Были подписаны очень важные договоры между нашими странами, можно сказать, исторические. Даже вот тот же промежуточный договор о государственной границе между нашими странами и другие договоры. Это не может нас не радовать, уважаемый Абдулла Нигматович, не может нас не радовать. Поэтому я думаю, нам нельзя стоять на месте, а идти дальше. Дальше идти такими очень быстрыми темпами. Сапар Исаков өлкөлөр ортосундагы маалымат алмашууларды жогорулатуу үчүн достук автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда кошумча чек ара көзөмөлдөөчү кабиналар коюлуп жатканын баса белгиледи. Сегодня я с большой уверенностью хотел бы сказать всем, что мы смогли договориться с уважаемым Абдулла Нигматовичем, уважаемыми членами узбекской стороны, практически обо всех вопросах, которые стояли на повестке дня. Мы уезжаем со спокойным сердцем, потому что те вопросы, по которым мы приехали, они нашли свое решение. Абдулла Нигматович, я выражаю огромную благодарность за это. И, пользуясь, дорогие друзья, наша делегация, я еще раз хочу повторить, приехала с добрыми и твердыми намерениями найти наиболее эффективные пути продвижения межрегионального сотрудничества, как я озвучил. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов натыйжалуу иш өткөрүлгөндүгүн белгиледи. Тараптар орун алган бардык суроолорду талкуулашып, алардын көбү боюнча консенсуска келишти. Должен сказать, что нерешаемых вопросов не существует между нами. Требуется только взаимопонимание, доверие и умение слушать друг друга. Сегодня мы еще раз убедились в мудром и дальновидном решении наших руководителей, президентов о создании такого формата диалога Совета глав приграничных областей под председательством премьер-министров. Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облус жетекчилеринин кеңешинин жыйынтыгы менен протоколго кол коюлду. Премьер-министр Ош шаарындагы Акбура дарыясынын боюндагы көрсөтмө аянттын ачылышына катышты. Сапар Исаков аталган көрсөтмө аянт уникалдуу болуп эсептелинет жана Борбордук Азияда аналыгына ээ эместигин баса белгиледи. Өкмөт башчы аталган көрсөтмө аянтта шаардык жана эл аралык маанидеги ар түрдүү коомдук иш-чаралар өтүп турарына ишенерин билдирди. Эске салсак, Акбура дарыясынын боюндагы көрсөтмө аянттын курулушу 2017 жылдын августунда башталган. Курулушка 16,4 миллион сом өлчөмүндө каражат жергиликтүү жана республикалык бюджеттен бөлүндү. Конструкциянын узундугу 60 метр, туурасы 40 метрди түзөт.
Премьер-министр дүйнөлүк театр күнүнө карата эл артисттери Замирбек Сооронбаев жана Дүйшөнбек Байдөөбөтовдон кабар алды. Өкмөт башчы атактуу артисттерге атамекендик искусствого болгон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Биз баардык искусство ишмерлерине ушул майданда эмгектенип жүргөндөрү үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин өз кесибиңерди алда канча сүйүп, жан дилиңерди берип жана ушул ишиңерге кызылдай мээнетиңерди салып жатканыңарды билебиз, деди Сапар Исаков. Премьер-министр ыкчам түрдө Каракулжа районундагы 1-май айылына ичүүчү суунун берилишин калыбына келтирүү тапшырмасын берди. Аталган айылда 25-30 кубометрдик жер көчкү түшүп, жергиликтүү тургундарды ичүүчү суу менен камсыз кылган түтүк өткөргүчү системасын зыянга учураткан. Өзгөчө кырдаалдар министринин жана жергиликтүү бийликтин күчү менен биргеликте жаратылыш кырсыгынын натыйжаларын жоюу боюнча иштер жүрдү. Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүнү өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошов жергиликтүү тургундарга ичүүчү сууну берилишин толук калыбына келтирүү үчүн 500 метр труба өткөрүү системасын алмаштыруу керектигин маалымдады. Өкмөт башчы тийиштүү эсептерди чыгаруу жана ыкчам түрдө суу менен камсыз кылуу системасын калыбына келтирүү боюнча иштерди баштоо тапшырмасын берди. Премьер-министр жазгы талаачылык иштеринин жүрүшү боюнча селектордук кеңешме өткөрдү. Кеңешмени баштоо алдында өкмөт башчы Россия Федерациясынын Кемерово облусунда болгон кырсыкка байланыштуу дагы бир жолу Россия элине көңүл айтты. Жана тийиштүү мамлекеттик ведомстволорго соода көңүл ачуучу борборлордо башка коомдук жана элдердин жыш топтолгон жерлеринде өрт коопсуздугунун сакталышын текшерип чыгуу тапшырмасын берди. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине өрт коопсуздугу боюнча окууларды жүргүзүп жана калк арасында жеринен түшүндүрүү иш-чараларын күчтөндүрүүнү тапшырды. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча айыл чарба продукциясынын дүң жыйыны 207,4 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 2016 жылга салыштырмалуу 102,2% түзгөнүн маалымдады. Ал белгилегендей, үстү-үстөгү жылы аба ырайынын шартына байланыштуу жазгы талаа иштери 2017 жылга салыштырмалуу 2 жумага эрте башталды. Аны менен катар вице-премьер-министр өлкөдөгү айыл чарба техниканын дээрлик 80% эскилиги жеткенин белгиледи. Буга байланыштуу дыйкандарга жана фермерлерге лизингдик насыяларды берүүнү активдештирүү жана кеңейтүү зарылдыгын баса белгиледи. Техниканы лизингке берүү үчүн тийиштүү каражаттар бар, бирок көп учурда тиешелүү министрликтер жана жергиликтүү бийликтер аталган маселени чечип берүүнү кечиктиришет, деди Дайыр Кенекеев. Жол коопсуздугу системасындагы реформа алгачкы оң жыйынтыктарын бере баштады. Жана ал логикалык аягына чыгарылат, деди өкмөт башчы жумушчу кеңешмеде. Акыркы 2 айда жол кырсыгындагы курмандыктарды өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырганда дээрлик 40%га кыскарды. Ошол эле учурда аныкталган мыйзам бузуулардын саны 45%га көбөйдү. Тактап айтканда 74 миңге. Айыппулдардан республиканын бюджетине 18 миллион сомго ашык түштү. Бул ведомстводагы коррупциянын кыскарышы тууралуу кабар берет. Көрсөткүчтөрдүн жакшырганына карабастан биз жумушту улантып, абалдын начарлап кетишин болтурбоо жана реформаларды ыкчам темп менен киришибиз керек, деди Сапар Исаков. Ал эми кызматташтык адамдары тарабынан 106 мыйзам бузуу фактысы аныкталган. Бул бейтараптык жана адилеттүү иштин көрсөткүчү катары бааланат, дейт өкмөт башчы. 2018 жылдын 2 апрелинен 2 июлуна чейин транспорттук каражаттарды кайра каттоо жеңилдетилген негизде жүрөт. Иш жүзүндө транспорттук каражаттарды сатууда, сатып алууда жана алмаштырууда көптөгөн жарандар жаңы ээсине каттабай, ишеним кат менен гана чектелишет. Ал эми акылдуу шаар долбоорун ишке киргизүү менен жол кыймыл эрежелерин бузуудагы айыппулдар автотранспорттук каражаттын ээсинин атына келе баштайт. Ошондуктан өкмөт баардык автосүйүүчүлөрдөн транспортты жеңилдетилген кайра каттоо мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, автоунааны өзүнө каттатып алууну суранат. Бул келечекте айыппулдарды алуудагы түшүнбөстүктөрдү алдын алууга жардам берет. Жарандардын билимдүүлүгү мамлекетти өнүктүрүүнүн эң негизги пайдубалы. Мындай билдирүүнү премьер-министр республикалык олимпиаданы жеңип чыккан окуучуларды сыйлоо аземинин жүрүшүндө айтты. Өкмөт башчы өз сөзүндө келечекти тандоодо аңдап билүүнүн маанилүүлүгүн, ошондой эле ата-энелери, мугалимдери, мектеби эле эмес, бүтүндөй мамлекеттин алдындагы чоң жоопкерчиликти эске салды.
Премьер-министр Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Чан Винцай менен жолукту. Жолугушууда талкууга коюлган маселелердин бири ошту таза суу менен камсыз кылуу тууралуу болду. Түштүк борборду ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча Азия өнүктүрүү банкынын долбоору техникалык мүчүлүкчүлүктөргө байланыштуу ишке ашпай калган. Сапар Исаковдун айтымында бүгүнкү күндө тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан бул боюнча жаңыланган долбоор даярдалып, ага байланыштуу ал банк жетекчилигине бул маселени тез арада чечүү мүмкүнчүлүгү тууралуу кайрыла кетти. Чан Винцай өлкөдөгү жүрүп жаткан реформаларга көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Премьер-министр Роланд Берже компаниясынын башкаруучу директору Штефан Хайт менен жолукту. Сапар Исаков өкмөт республикага инвестицияларды тартуу боюнча жигердүү иш алып барып жатканын белгиледи. Бүгүнкү күндө өлкөдө чет элдик инвестицияларды тартуу боюнча жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Өз сөзүндө компаниянын директору Штефан Хайт Кыргызстан менен кызматташууга кызыкчылык артып жатканын билдирип, өкмөттүк программаларды ишке ашырууда өз тажрыйбасы жана кызматтарын көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи. Эске салсак, Роланд Берже көз карандысыз компания. Ал 1967 жылы негизделген. Бүгүн Европадан чыккан жалгыз алдыңкы эл аралык консалтинг фирмасы бойдон келе жатат. Премьер-министр Сапар Исаков республиканын айылдарына ичүүчү таза суу боюнча долбоорлордун сапаттуу ишке ашырылышын камсыз кылууну тапшырды. Ичүүчү суу менен камсыз кылууну жана суу берүүнү өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошов бүгүнкү күндө республика боюнча 653 айылда таза ичүүчү сууда муктаждык бар экендигин маалымдады. Буга байланыштуу жарандарды таза ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча Дүйнөлүк банктын жана Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан 6 миллиард 538 миллион сом жалпы көлөмдөгү Ала-Тоо булагы жаңы программаны ишке ашыруу башталды. Анын биринчи этабы Ош, Чүй, Ысык көл жана Жалал Абад облустарынын 115 айылын камтыйт, деди ал. Чет элдик жарандарды жумушка орношуусуна уруксаат берүү процедурасы жөнөкөйлөштүрүлдү. Аталган чара чет элдик инвестициялардын кошумча көлөмүн, интеллектуалдык ресурстарын тартуу, бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жана чет элдик жарандардын ишке орношууга тийиштүү документтерди берүүдө коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу максатында кабыл алынган. Уруксат берүү документтерин карап чыгуу мөөнөттөрү 30 күндөн 14 күн болуп кыскарды жана уруксат берүү үчүн керектүү документтердин тизмеси 5-тен 2-ге кыскарды. Таза коом долбоорун ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик органдарда санариптик өнүктүрүү боюнча жетекчисинин ордун басары кызмат орду киргизилди. Министрлердин жаңы ордун басарлары жаш жана мыкты билими бар профессионалдар. Алар министрлик жана ведомстводагы санариптик трансформация боюнча долбоорлорду алдыга жылдыруунун үстүндө иштешет деп Сапар Исаков чечимин комментарий кылды. Чечимдин алкагында штаттык бирдиктерди кеңейтүү жана кошумча чыгымдар күтүлбөйт. Интернетте талкууга алынган аттиштердин жана видеокамералардын чыныгы баалары. Алар эмне үчүн керектелген? Жептин айланасындагы талкуулар чындыкка жатабы? Айткан киши дагы мен ойлойм бул коомчулукка бул туура эмес маалымат берип койгондуктан ушул баары келип чыгат. $640 аттиштер жана $14.500 видеокамералар тууралуу талкууну жептин авариясынан кийин кызматтан алынган директору Нурлан Өмүркул уулу көтөрүп чыкты. Ал ошондой эле Бишкек жебинин модернизациясы $386 миллион эмес, $250-260 миллион айланмак деген сандарды келтирди. Жептин модернизациясы чынында эле ушул өлчөмгө бааланганбы? Улуттук энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевден маалымат алдык. Анын айтымында ошол эле $600 аттиштер деп өтө эле көбүртүлүп айтылып калган. Сүрөттөрүн да карап чыктык, бухгалтерияга келген документтерин карасак, ал жерде 2 комплект атайын жабдыктар, ошо Кытай тилинен которулганда плоскогубцы деп жазылып калган экен, 2 комплект. Ал жерде 2 чоң коробка, атайын инструменттер и ошого керектүүлчү мындай оролгон резина каралган. Бунун баары тең жанагы ленточный конвейер деп коет, ошого ылайыкталып жасалган инструменттер. Анан ленточный конвейердин да өзүнүн толуктошкон резинасы бар. Ал мисалы үчүн биздин базарда комфортто же Алымидин базарында сатылбайт. Бул баягы спецификалык товарларга керет да, ошондуктан ошол чыгып атат. Анан айткан киши дагы мен ойлойм бул коомчулукка бул туура эмес маалымат берип койгондуктан ушунун баары келип чыгып атат.
Андан тышкары видео камералар тууралуу айтылып жаткан кептер чындыкка дал келбейт. Алардын бир данасы $14.500 эмес, $300 бааланган дейт Улуттук энергия холдингдин жетекчиси. Андан тышкары алардын айрым түрлөрү жептин от казандарына коюлган атайы камералар болгондуктан өз баасынан төмөн болушу мүмкүн дейт Айбеккалиев. Ал жерде мынакей кишилер отурган жерлери, диспетчерлер, эшикте сырткы камералар коюлган болчу. Анан негизги ушул жанакы от казандарынын ичине да коюлган болчу. Ошол от казандарынын ичинде ТЭЦте балким эгер кимде ким болгон болсо, ошол мониторлордо көрүлүп турат. Жанакы көмүр кандай берилип атат, канчалык майдаланып атат, анан кийин ошол көмүрлөрдү күйүп аткан режимдерде көрүнүп турат. Кандай ошол от күйүп аткандагы ошо камералар көргөзүп турат. Жалпы видео камералардын бюджети $38.000 тегерегинде болду. Ал жерде 128 атайын видео камера коюлган экен. Ошол камералардын ичинде дагы атайын багы термический камералар коюлган, атайын жанагы от казандардын ичине жанагы 1000 градус ысыкты чыдай тургандагы камералар коюлган. Ошондо $38.000 болгон жалпы камералардын баасы. Эгер мындай эле 38.000-ди 128-ге бөлүп койгондо ал жерде $300 айланган. Бирок биз билебиз, мынакей үйдө эле камера коюш үчүн мисалы үчүн бул дагы бир топ эле чыгымды кылат. Ал жерде деген жанакы монтаждоо иштери бар, атайын серверлер коюлган, бар тең көп убакытка чейин сактала тургандагы ошонун баары тең коюлган да. Ошон үчүн бул баягы жөн эле алуу эле ушуну бөлүп койгон бул туура эмес деп ойлойбуз. Долбоордун ичинде жабдуулардан тышкары аларды монтаждоо жана башка бир катар кызматтары кирет. Андыктан энергия холдингдин жетекчиси лента конвейеринин шаймандарын жана видео камераларды долбоордон бөлүп кароо туура эмес деп эсептейт. Бул эл аралык практикада APC контракт деп айтылат. Бул биздин тилге которгондо долбоорлоо, куруу, ошо сатып алуу процедураларынын баары бир болуп каралат да. Дүйнөлүк практикада бул ири колдонот. Мисалы үчүн ТЭЦтин баасын алып кетсек, бүгүнкү күнү мынакей $1287 1 киловатты болуп атат десек, бул дүйнөлүк практикада ушул ылдыйкы деңгээлдин баягы орточо баасы болуп атат. Мисалы үчүн орто баа $1200 $1400 чейин, анан кийин $1400 $1800 чейин, $2000 ашык каралат да, $2000 тегерегинде болуп каралат. Ал жерде кандай шарттарда курулуп атат? Жылуулук режимиге каралганбы, электроэнергия өндүрүү режимине каралганбы деп ошолордун баары тең каралып чыгат. Ошондо Бишкек жылуулук борборунун модернизациялагандан кийинки электроэнергиянын кубаттуулугу 300 мегаватт жана 300 гигакалорий жылуулук чыгарганга кудурети жетет. Андан тышкары жабдуулары, анын ичинде видео камералар жана башка толгон техникаларын кошуп санаганда $386 миллион түзөт деди Айбеккалиев. Ошондой эле ал жепти модернизациялоо бизде кымбат болду дегенге кошула албайт. Ошол эле коңшу мамлекеттердин институттары изилдеп чыккан өзлөрүнүн анализдери дагы бар. Ошо анализдерде жылуулук станцияларын куруу баасы 1 киловатты $1400-ден $2000 чейин деп бааланган болчу. Мисалы үчүн ошол эле Русгидро компаниясы 1 киловатты өзлөрүндө $1600-ден $2300 чейин деп баалайт. Ошондой баалар бар болчу. Ошондуктан биздин Бишкек шаарынын жылуулук борборундагы баа бул адекваттуу баа деп эсептейбиз. Ошол эле мисалы үчүн жана кайталап кетелик, Тажикстандагы баа 1 киловатты $1323 болду. Биздикинен мынакей $1287 болсо бир $46-47 кымбатыраак. 46 эгерде ошону 300 мегаваттка көбөйтсөк, бул дагы мынакей бир $12 миллион тегерегинде айырма болуп чыгат эле. Техникалык тапшырма даярдалып атканда Бишкек шаарынын жылуулук борбору бул 300 мегаватт электроэнергиянан кийин ошондой эле 300 гигакалорий бере тургандай кылып туруп шарт түзүлгөн. Ошонун негизинде бул канча электроэнергия өндүрсө, ошончо жылуулук бере турган шарт түзүлгөн болчу. Ал эми ошол эле Тажикстандагы 300 мегаваттык станциясы аларда 167 гигакалорий берет. Ошондо жылуулукка көп мындай эсептелген эмес, биздики экөөнү бирдей каралган болчу. Анан кийин эң негизгиси биздин мынакей жылуулук борбору бул эски станциядан көз карандысыз иштегенге мүмкүнчүлүгү бар.
Эгерде Бишкек жэбинде реконструкция иштери жүргүзүлбөгөндө, мындай суукта шаар ичинде бардык суу түтүктөрү толугу менен жарылып, иштен чыкмак дейт Айбек Калиев. Анын себебин учурда укук коргоо органдары да иликтөөдө. Ага катар депутаттык комиссия түзүлгөн. Өкмөт башчы өз кезегинде түзүлгөн кырдаал бул тармактагы көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, жалпы энергетикалык сектор реформага жана кошумча инвестицияларды тартууга муктаж экендигин билдирген эле.